Bugün bir Kur'an bayram kılıp, dağı bir jolu Allah Taala'nı suyundurgan, Peygamberimizni suyundurgan, işte uşul meçitte kılıp al dep Hazreti Muftiyimiz kelip atat. Bul moldo eken dep turup adamlar şıldıngdagan uçurlarda, oşonday kıyınçık uçurlarda Kur'an jattagan bizden mına karekelerimiz, oşo sanalgan karekelerimiz kaldı. Sayızdın uçurunda 80-nji жылдары oşol uçurda din karmaş çok karmaganday bolgan. Hazır oşo baldardın içinde adamdın akılı ala albay turgan ilimlerge jetişe başlaştı. Hazır ilim mına bizden Kırgızstanga bolup keldi. Hormatly oturganlar. Eң güçlü medreseler, oşunu mıntip turup görüp aytaram, dünyadagi eң güçlü medreseler bizde açıldı. Эми бүгүн Кудайым буйруса мына ошол мечитте Кур'ан майрамы болуп, Замир карекебизден Алла разы болсун, ушул карекелерибизди чакырып Кур'ан майрамын уюштуруп атат. Биз билип алышыбыз керек, жогоруда Замир карекебиз баса белгилеп кетти. Кыйын кезеңдерде Аллах Мухаммад жок деп, орозо туткандардын оозу ачырылып, Аллахты жана пайгамбарды амир мааруф кылсаңыз, ошонго чакырсаңыз, тыюу салынган бир мезгилдерде, ушундай кыйын учурларда, ошол биздин топурактарда Кур'анга кызмат кылып өтүп кеткен биздин уул-мундагы карекелерибиз бар. Карекелер бул жердечи биздин карылардын атасы болуп калды. Ошо эски карылардан бир экеле киши калды. Ошо Союзда 80-нji жылдары качып, үйлөрдө качып, поезддарга, вокзалдарга барып алып анан Кур'ан жаттаган ошо эки кишибиз калды. Бул кишилер да 60-тан өтүп пайгамбар жашына жетти. Мына Абдуманап кареке бизде Алымдар кеңешинде мүчө канча жыл Бишкек шаарынын казысы болгон, чоң кызматтарда иштеп, элибизге кызмат кылып келет. Мына Абдуманап карекебиз. Анарбай карекебизди бүтүн мына Кыргызстанда бул жердеги балдардын бардыгы, жаңы карекелер баарыңыздар таанып алсаңыздар, ушу кишилер силердин атаңар болот. Карылардын Кыргызстанда карылардын атасы. Египетте чоң Мустафа Исмаил деген карылар өткөн, карылардын атасы деп койгон. Карылардын атасы болгон Кыргызстанда ушу эки кишибиз бар. Иншалла өмүрлөрүн узун кылсын. Биздин Муса карекебиз да бар эле, бул жерде жок. Ушу кишилердин михрабта окуганына кызыгып, ушуларга тамшанып отуруп анан эптеп Кур'ан жаттадык элек. Үйүңдү кароолчу кыла турган болсоң, Германияга кетип атсаңчы, эң ишеничтүү кишиге карап кой дейсиң, туурабы? Bir tuğanın işençiliksiz bolsa aga karabайсың, bir işençilikli dosуңду алып келесиң, карап кой бу аманатты. Кудай Таала аманатты жаман кишиге бербейт бир тугандар. Ушуну корго, хафиз деген коргоочу деген сөз. Куранды коргоочу, Куранга ушинтип кайтаруучу кылган Алла Таала адамдарды тандап алат. Бул жерде бактылуу балдар мына көрдүңүздөр ушу. Куранды салган жерде Фатихадан баштап 8 саатта ayağına çıkarıp yiyen balдар var. 10 saatte ayağına çıkarıp koyup turgan. Bir жаңылбай, bir tamgan öyde kıldığı kılbay okuy turgan balдар. Mına Anarbaya kareke, mına açkan жерден, mına sizlerдің gözüңüzlerçe açsın, açkan jerinden bir surao versin, kareke oşa jerde okup versin. Bir surao verip koyunuz elge. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. Tavba suresi bittin başlalışı فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ 196. bet. Tavba suresi 9. sure 129 ayettan turat. 187. betten başlalıp 207. betten bitört. Ийик жана нурдуу болгон Мадина шаарында түшкөн. Аллаху акбар. А'удhu billahi mineşşeytanirracim. İnnemas-sadaqatu lil-fuqara'i vel-mesâkini vel-'âmilîne 'aleyhâ vel-mu'allafati qulûbuhum. Mına uşu kitaplardan kalaganını alıp açkan jerinden hadis okup versen, Abdullah bir cevap versin. Karaka sizge bir kitap, mına birinci, ikinci top. Hazreti Mufti geliniz. Hazreti Mufti'ye bir kitap, mına Anarba Karakayevizge bir kitap, üçüncü tom, dördüncü tomun özüm kaldım. Hazreti Mufti'yevizden başlayalım. Kalagan yerden Hazreti Mufti'ye aç degen derdim. Mına gel gör, açın sen. Mına açtınız, geliniz.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وللبخاري في الوتر. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Ең дүниеде көп оқылған кітап бұл Құран-ы Кәрим. Бұл жерде ар бір бала ең аз дегенде 1000 жолудан оқып шығышқан. Ошон үчүн бир туғандар Құранға бұл жерде көбүнчө жаштар отурабыз. Сөз берип коелучу, 2 жылга чейин бир пара Құран жаттайм деп. Жаттайбызбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Аллах субхану ва таалага шүгүрлөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават, салам, дуа тилектерибиз болсун. Урматтуу мусулман бир туғандар, урматтуу Азирети муфти, мына каракелерибиз ушул жерде Кыргызстанда башы көрүнгөн Курандан таалим берген каракелердин бардыгын жыйнадык. Бүгүн мына Рамазан айынын акыркы жумасында турабыз, акыркы күндөрүндө турабыз. Рамазан айы шахрур Рамадан, шахрул Куран дейт. Рамазан айы бул Куран айы деген. Рамазан айы келгенде ушу дүниедегі мұсылмандардың бардығының ең негізгі ибадаты бұл Құран болады екен. Таравихтерде Құран оқылады, көчелерде оқылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Рамазан кіргенде Жибраил алейхиссалам келіп, жанында отырып, экөө Құран оқышқан. Биздин улуу жолбашчыбыз Абу Ханифа рахимахуллаху алейх Рамазан кіргенде түн içinde bir хатым, gündüzü bir хатым кылып, Рамазан айт күнү bir хатым кылып, Рамазан бүткөндө 61 хатым менен чыгып кетчү экен, урматтуу тугандар. Бул айлар ошо Куран айлары. Кураныбыздын биздин эң сыйлай турган, урмат кыла турган, биз сыймыктана турган, биз башыбызга көтөрө турган эң ыйык китебибиз биздин Куран, урматтуу тугандар. Урматтуу мусулмандар, ошон үчүн мына бүгүн Рамазандын акыркы жумасы, акыркы күнү болуп атат. Эртең мына Рамазан, эртең ушу эртеңки күн менен аяктаган атат. Ошого бүгүн бир Куран майрам кылып, дагы бир жолу Алла Тааланы сүйүндүргөн, пайгамбарыбызды сүйүндүргөн ишти ушул мечитте кылып коелу деп мына Азирети муфтийибиз келип атат. Бизде мына Кыргызстанда билесиздер, азыр мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүктө мамлекет колдоп, эл колдоп, Кудайдын колдоосу болуп, мүмкүнчүлүк болуп аткандагы окуу ал оңой окуу да көрдүңүздөр. Бирок мүмкүнчүлүк жок учурларда, келип туруп Куран окуган үчүн түрмөгө камалган учурларда, намаз окулган үчүн адамдар канчалык азап чеккен учурларда, орозо тутуп койдум деп туруп адамдардан бөлүнүп калган учурларда, бул молдо экен деп туруп адамдар шылдыңдаган учурларда, ошондой кыйынчык учурларда Куран жаттаган биздин мына каракелерибиз, ошо саналган каракелерибиз калды. Союздун учурунда 80-чи жылдары ошол учурда дин кармаш чок кармагандай болгон. Келип туруп намаз окуганың үчүн барып сурак бергенсиң, намаз окуган үчүн түрмөгө киргенсиң. Бирок ошол учурларда мына 30 пара Куранды жаттаган мына биздин аксакал каракелерибиз келип отурат. Бүгүн биздин мечитте майрам бир тугандар. Ошо бардыгыбыз ушундай жакшы тилек, жакшы ниет менен, жакшы дуа менен отуралы. Бул жерде силердин урматтуу жамаат, бул жерде
17 жаштан 25 жашка чейинки биздин Кыргызстанда ошо атагы чыккан карылар, ошо карыларга мүмкүнчүлүк түзүп берип, медреселерди чуркап, ар кимдин барып, муну кылып кой, терезесин салып берип кой деп, 1000 кишилик медреселерди минтип ошентип туруп салдырып койгон, ошого ортомчу болгон адамдарыбыз да келип отурат. Бүгүнкү ошо дуаларыбыз кабыл болот деген ойдобуз. Алла таалам иншалла ниеттерибизди кабыл кылсын. Урматтуу жамаат, ошол жерде кичине көңүл буруп, азыр ошо балдардын ичинде адамдын акылы ала албай турган илимдерге жетише баштады. Илим деген бул көчүп турат экен, көрдүңүздөр. Меккеде Куран түшкөн билесиздер. Бул Египетте окулган, баланча жерде жашалган деген сөз бар. Илгери Меккеде күчөп илим, андайын Иракта, Шамда күчөп, анан Египетте аябай күчөп экен, анан Индияга болгон экен, анан кандайдыр бир жылдарда биздин Бухарага болгон экен. Азыр илим мына биздин Кыргызстанга болуп келди, урматтуу туугандар. Эң күчтүү медреселер, ушуну мынтип туруп көрүп айтарам, дүйнөдөгү эң күчтүү медреселер бизде ачылды, көрдүңүз. Дүйнөнүн азыр кээ бир медреселерибизде международный медресе болуп кетти. Ар жерден алып келип, арабтардан бери алып келип балдарын биздин медреселерге берген учурлар болуп калды, көрдүңүздөр. Биздин медреселерде ушундай окуган балдар, ушундай зээндүү балдар чыкты азыркы кезде. Бул Куранды илгери бир Куран жаттаган адам ардактуу эле. Бул Курандын көлөмүндөй 10 китепти жаттап алган балдар мына азыр астыбызда отурат, көрдүңүздөр, урматтуу туугандар. Келиңиздер, биз дагы дуа кылалы. Буга дагы чыбаттакулла ва юаллимукумулла. Алладан коркула, Алла Таала силерге илим берет дейт. Урматтуу туугандар, ошо Аллага жаккан тарабы бар үчүн, ата-бабаларынын дуасы бар үчүн ушу балдардын бардыгы ошондой бир чоң пайгамбардын хадистерин жаталышып, Куранды жаталып, Курандан 10 кырааттан ижаза алган балдарыбыз ар бир чоң мечиттерде, бул центральный чоң 3000, 5000 кишилик жамааты бар мечиттерде, ошол жерде бир тамгасын өзгөртпөй кыйкырып Куран окуп берип аткан балдарыбыз астыбызга келди. Бүгүн бардыгын чогултуп келдик. Куран майрамы кылалы деп атабыз. Ошого жакшы көңүл буруп отуруп берсеңиздер. Азыркы сөздү урматтуу туугандарыбыз, биздин Азирети муфтийибиз Абдулазиз Караке мына муфтий болуп келгенине 1 жыл убакыт болду. Көптөгөн иштерди кылып атат. Кудайым иншалла күч кубат берсин. Бардыгыбыз мусулмандар ушуну эсибизге алалы. Итаат кылууда башчыга башы ийгендечи, башы ийүүдө берекелер болот. Муфтий келдиби? Муфтийге биздин диний абалыбызды, диний жашообуздун бардыгын муфтийге карап туруп анан кыймыл аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн Hazreti муфтийибиз бардык жерде бул мечитке биринчи жолу келип ушул жерди бир зыярат кылайын деп калды. Ошого бул күн дагы ошого туш болуп калды. Рамазан айы, жума күнү, Куран майрамы, моунчалаган карыларды жыйнаган күндө мына Hazreti муфтийибиз келип атат. Hazreti муфтийибизге сөз берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Салату вассаламу аля расулилля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи. Элимдүү мурайда Алла Тааланын ысмы менен Алла Таала макталуу жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Урматтуу алымдар кеңеши төрагасы, урматтуу Замир Караке, урматтуу биздин уурмундагы карекелерибиз, жана карекебиз, карекебиз устаттарыбыз. Андан кийин иншалла мына биздин келечек урпактарыбыз болгон болочок карекелерибиз. Урматтуу диндеш мусулман туугандар, баарыңыздарды берекелүү болгон ыйык Рамазан айыңыздар менен, Куран айыңыздар менен, ошондой эле мына бүгүнкү Куран майрамыңыздар менен. Алла Тааланын буйругуна моюнсунуп, берекелүү ыйык күндө Алла Тааланын үйүнө келип, ошол буйрукка моюнсунуп, сап-сак болуп отурабыз. Алла Тааланын бүгүнкү аткара турган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Чындыгында Кудайга шүгүр, Рамазан айы келип келгенде дүйнөнүн төрт бурчундагы мусулман туугандар абдан сүйүнүп, кубаныч менен мархаба я шахру Рамазан, кош келиң эй Рамазан айы деп кубанып косуп алган элек. Бирок убакыт ушундай экен туугандар, ал-умру касир. Бул өмүр кандай кыска болсо, бул убакыттын өмүрү да ошончолук кыска экен. Кече күнү эле сүйүнүп, кубанып косуп алган Рамазан менен бүгүн таравих намаздарында ал-вада я шахру Рамазан, кош болгонуң эй Рамазан айы деп
коштошуп жатабыз. Демек көз илмемде көз ачып жумганча ушундай убакыттардын өтүп аткандыгы бул өмүрдүн өтүп аткандыгы, өмүрдүн да кыскалыгынан кабар берет. Андыктан ушундай кыска өмүрдө берекелүү күндөрдө биз көбүрөөк сооп амалдарды аткарганга аракет кылышыбыз керек. Себеп дегенде сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка айларга караганда Рамазан айында аткарылган амалдар амалдардын сооптору көбөйтүлүп берилет. Ушул Рамазан айындагы кандай гана иш-чара болбосун, кайрымдуулук иш-чарасы болобу, ооз ачуу аземдери болобу, же башка жакшы иштер болобу, ошонун баардыгы. Ошонун ичинде эң чоң абзели бул Кур'ан окуу болуп эсептелет. Бул Рамазан айы биз Кур'ан айы дейбиз. Кадыр күнүндө түшүрүлө баштаган сүйүктүү пайгамбарыбызга бир нече жолу хатмул Кур'андар бул Рамазан айында жыйынтыкталат. Алла субханаху ва таала ушул хатмул Кур'андын берекетинде анын нуру менен жүрөктөрүбүздү нурдуу кылсын. Билесиздер, Муса алейхиссалам Аллах менен сүйлөшкөн бир пайгамбар. Ар бир пайгамбарга Кудай тарапынан муъжизалар берилет. Муса алейхиссаламга ошол сүйлөшүү, каламуллах муъжизасы берилген болсо, Иса алейхиссаламга өлүп калгандарды тирилтүү муъжизасы берилген болсо, сүйүктүү пайгамбарыбызга ошол Кур'анул Карим муъжиза катарында берилген. Муса алейхиссалам Аллах менен сүйлөшкөнү Тур Синин тоосуна барган кезде Аллах субханаху ва таала эң акыркы пайгамбар Мухаммад пайгамбарга берилүүчү эки нурду Муса алейхиссаламга айтат. Ошондо Муса пайгамбар мындай бир кызганып дейт. Аллахтан сурайт, ал эки нурдун фазилаты кандай болот? Акыркы пайгамбарга бериле турган эки нур кайсы нур деп сураганда, Аллах субханаху ва таала ал бериле турган Мухаммад алейхиссаламга жана анын үммөтүнө бериле турган эки нур, биринчиси бул Рамазан деп жооп берген. Рамазан айы өзүнчө бир нур. Ал эми экинчи нур бул Кур'анул Каримдин нуру. Bunun fadilatın Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselamga ошол адам баласы бул дүйнөдө жашап өтүп кеткенден кийин ахиреттин биринчи эшиги болгон кабырга барып жайгашканда ошол Кур'ан кабыр азабынан тосуп ошонго шафаатчы болот. Ошол Кур'андын нуру менен, Кур'ан менен өмүрүн өткөргөн болсо, Кур'андагы буйруктарга амал кылып таква сахиби болуп жашап өтүп кеткен болсо, ошол кабырга барганда анын кабыры Кур'ан нуру менен нурданып турат деп айткан. Ал эми экинчи нур болсо, бул Рамазандын нуру, ошол адамдын заттын баардыгы Алла Тааланын алдына барып, Махшар майданында суроолорго тартылып атканда, Алла субханаху ва таала Рамазандын нуру менен ошол пендесин нурдуу кылат. Илля сом ва ана азибит деген Кудай Таала тарабынан ыйгарылып бетелерине бериле турган ажыр сооптор мына ошол жерде таркатылат. Бул Рамазандын берекеси, анын нуру болуп эсептелет. Андыктан урматтуу мусулман туугандар, ыйык Рамазан айында биздин Кыргызстанда Кудайга шүгүр бир нече миңген чукул мечиттерде хатмул Курандар окулду. Биздин балдарыбыз хатмул Куранга өтүп, мына астыңыздарда турган борбор үндүү карекелерибиз башында Замир карекебиз өзү шакирттер менен бир нече мечиттерде хатмул Курандар жыйынтыкталып, Куран Кадыр кечесинде Куран хатмул Курандар болду. Эми бүгүн Кудай буйруса мына ушул мечитте Куран майрамы болуп, Замир карекебиздин Алла разы болсун, ушул карекелерибизди чакырып Куран майрамын уюштуруп атат. Азыр Кыргызстаныбызда Кудайга шүгүр архитектуралык кооздугу менен мечиттер курула баштады. Мечиттерди куруп, ана мечитти куруп тим койбостон ошол мечиттин тазалыгына, ошол мечиттин мадди жагынан дагы кайрымдуулук колдотуп жардам берген биздин ага инелерибиз, Аллахтан разы болсун. Ошонун катарында Борбор калалыгынын Бишкек шаарында биз азыр ушул отурган мечитибиз архитектуралык кооздугу менен заманбап салынган бул мечит, Алла разы болсун. Биз сырттай конокторубуз келгенде сөзсүз ушул Бишкек калабыздагы чоң мечиттерди зыярат кылабыз. Ошонун катарында мына ушул мечитке дагы конокторубуз келип зыярат кылып кетет. Айтмакчымын, ушул мечитти куруп берген бирадарлардан, мусулман туугандардан Кудай Таала разы болсун. Мындан башка дагы мына чоң магистралдык ошол жакта
Orta Aziyada mындай саналуу чоң мечиттердин катарына кошулган дагы бир мечитибиz буюрса жыйынтыктуу алдында турат. Мына ошого окшогон жами мечиттерди куруп берип аткан бирадарлардан Кудай таala ыраазы болсун, өмүрүнүн рызкысына береке берсин. Мына биздин топурактарда урматтуу жаштар айрыкча биз билип алышыбыз керек, жогоруда Замир Карекебиз баса белгилеп берди. Кыйын кезеңдерде Аллах Мухаммад жок деп, орозо туткандардын оозу ачылып, Аллахты жана пайгамбарды амир маруф кылсаңыз, ошонго чакырсаңыз, тыюу салынган бир мезгилдерде, ушундай кыйын учурларда, ошол биздин топурактарда Куранга кызмат кылып өтмекте биздин уулдагы карекелерибиз бар. Ошолордун баш сабында турган урматтуу биздин Замир Карекебиздин устаты Абдулмажит Кареке болуп эсептелет. Биз дагы ошо жаш кезибизде Централь мечитке келгенде Абдулмажит Карекебизди көрүп учурашып калганбыз. Алла разы болсун, ошол уулдары Абдулмажит Кареке, Абдурахман Карекеге окшогон биздин аксакал аталарыбыз өз мезгилинде ошол Куранга кызмат кылып, кыйынчылык болсо дагы хужраларда биздин балдарыбызды окутуп койгон экен. Бүгүн ошолордун самарасын, ошолордун өмүрүн биз көрүп отурабыз. Алла таала ошол өтүп кеткен Куранга кызмат кылып өтүп кеткен улама хафиздарыбыздын Алла таала рухтарын шад кылсын. Куранга кызмат кылды, ошолордун нуру менен жаткан кабырларды Кудай таала нурдуу кылсын. Sözümdün atında hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, bazınızlarının Kudai Taala tutkal orozumuzdарды kabul kılsın. Oşondayla haklı Kur'an'a öğüt vergen, hizmet kılgan bizim harekelerimizin ömrüne, rızkısına Kudai Taala berekesini versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hazreti Mufti İhsan Allah Teala'm razı olsun. İşine iyilik versin. Жоопкерчиликте кызматта турат. Кудайым ушул жерде жүзүн жарык кылсын. Карекелер бул жердечи биздин карылардын атасы болуп калды. Ошо эски карылардан бир экеле киши калды. Ошо Союзда 80-жылдары качып, үйлөрдө качып, поезддарга, вокзалдарга барып алып анан Куран жаттаган ошо эки кишибиз калды. Бул кишилерде 60-тан өтүп пайгамбар жашына жетти. Калган бул жердегилердин баардыгы бул дүйнө менен коштошуп кетишти. Эми анча мынча калды, бирок ошо көрүнүктүү биздин эки аксакалыбыз бул жерге өтүп аласыздар, Кареке. Келиңиздерчи бул эки жерге. Келиңиз. Анар Мына Абдуманап Кареке бизде Алымдар кеңешинде мүчө канча жыл Бишкек шаарында Бишкек шаарынын казысы болгон чоң кызматтарда иштеп, элибизге кызмат кылып келет. Мына Абдуманап Карекебиз. Анарбай Карекебизди бүтүн мына Кыргызстанда бул жердеги балдардын баардыгы жаңы карекелер баарыңыздар таанып алсаңыздар, ушу кишилер силердин атаңар болот. Карылардын Кыргызстанда карылардын атасы. Египетте чоң Мустафа Исмаил деген карылар өткөн, карылардын атасы деп койгон. Карылардын атасы болгон Кыргызстанда ушу эки кишибиз бар. Иншалла өмүрлөрүн узун кылсын. Биздин Муса Карекебиз да бар эле, бул жерде жок. Ушу кишилердин михрабта окуганына кызыгып, ушуларга тамшанып отуруп анан эптеп Куран жаттадык элек. Анан артынан келатат, көрдүңүздөр да, артынан. Ошо сыяктуу иншалла кадыр-барктары Кудайым өмүрлөрүн узун кылсын. Андан негизги нерселерге өтөлүп, урматтуу бир туугандар, Куранды жатташ өзүнчөчү муну сактап жүрүш. Жаман кишиге Алла Таала Куранын сактатпайт. Үйүңдү кароолчу кыла турган болсоң, Германияга кетип атсаңчы, эң ишеничтүү кишиге карап кой дейсиң, туурабы? Бир тууганың ишенчиликсиз болсо, ага карабайсың, бир ишенчиликтүү досуңду алып келесиң, карап кой бул аманатты. Кудай Таала аманатты жаман кишиге бербейт, бир туугандар. Ушуну корго, хафиз деген коргоочу деген сөз. Куранды коргоочу, Куранга ушинтип кайтаруучу кылган Алла Таала адамдарды тандап алат. Бул жерде бактылуу балдар, мына көрдүңүздөр ушу. Куранды салган жерде Фатихадан баштап 8 саатта аягына чыгарып ийген балдар бар. 10 саатта аягына чыгарып кое турган. Бир жаңылбай, бир тамган өйдө кылдый кылбай окуй турган балдар. 10 кырааттан ижазасы болгон. Пайгамбарыбыздан алтын чынжыр деп коет. Пайгамбарыбызга Жибраил алейхиссалам окуп берген, ал сахабаларга, сахабалардан биринен бирине өткөн. Ошондой ижазалардын баардыгы ушу жерде көпчүлүк балдар ижаза алып келип атышат. Анын жанында бир туугандар бул жерде Абдулла деген келчи, Абдулла. Мына бул Абдулла деген жигит өзү Баткенден болот. Атасы экөөбүз Египетте чогуу окконбуз. Бул Кара Балкан медресесинен келди. Өзү мына 18-19 жашар бала. Атасы ушинтип сүйрөп алып келип берген экен. Куранды жат эле билиш эмес, бир туугандар. Куранды бир аятта окуйсуз,
Al ayat Kur'an'ın kaysi betinde, kançançı stroçkasında, kançançı ayatında, kaysi Madina'da tüşkönbü, Makka'da tüşkönbü, bardığınca aytkan. Былтыр dünyoluk konkurska barıp, Araptardı taňgaldırıp, Araptardın televizorinan bir juma tüşpey koygan. Yemesine. Hazır bir, bu karakeler birden bir, mına Kur'an'da berip atam. Abdullah, hoş жерге otursan. Mına Anarbay karake, mına açkan жерden, mına sizlerden gözüňiz tutarça assın. Açkan jerinden bir surao versin, karake oşa jerde okup bersin. Bir surao verip koyunuz. Elge. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. Tevbe suresi Metnin başlangıcı فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم 196. bet Tevbe suresi 9. sure 129 ayettan turat 187. betten başlalıp 207. betten bitiyor. İyik jana nurdu bolgan Madina şahrına düşkön. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sadakallahu azim. Karake, siz kirin. Elge görsetip açыңыз, kaçın. Kana, başka bette açınız. Az dediniz, başka bette. Dağı başka bette açınız. Oşa hocam benimiz. Gel. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Suresi 48. ayet Bittin başlangıcı El-mal vel-benun zinetul hayatid dunya Bittin bütüşü ve lem yecidu anha masrifa 299. bet Kehf suresi 18. sure 110 ayetten turat 293. betten başlalıp 304. betten bitiyor. İyik nurdu Mekke şahrına düşkön. Ya Allahu Akbar. Mına, karake tuğrada oturtturmuş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Sadakallahul azim. Barakallah, Allahu Akbar. Kuday maşallah, Allah Taalam göz tigizpesin. Abdullah'nın atası Sultan Murat degen bizdin dosubuz bolot Batkenden. Uşu bargandan gelgençe kitepten başın götürbegen, hiç bir uşak sözkö aralaşpagan, bir fitnaga aralaşpagan kişiler. Azır Batkende uşunda bir medresede işteyt, oşunday adamda mına uşunday baldar jaralatken. Bardık oso oşon üçün takıwa olar urmatlı bir togandar. Kudayım uşunday baldarda arı biribizge nasip kılsın. Emi urmarыбызdaçı, uşunda Abdullah'a okşogon jigitler bu jerde baldarыбızçı bir ele Kırgızstanda emes, bu dünyada sanal. Dünyada bir 1000 kişi olsa oşo 1000 kişinin biri. Dünyada 8 milyar adam yaşayır. 8 milyardın içinde 1000 kişi bir tamçı olbaydı. Oşo 1000 kişinin biri öleri uşular.
Bardığımız kadir barkın bilip alal. Hazır bir Umar degen jigit. Umar degen jigit özü jumgaldık bolot. Gördünüz. Narından bilesler. 90-cı yıllarda bu aksakalları biz bilet. Jumgalda adamlar dinden alыс boldu. Toğunun arasında kalganda. Adamlar uşunday elestetip bolboyt ele. Mına gündör ötüp gelip mına jumgaldık bala hazır Kur'an'dı jatap bitken. Kur'an'dan tışkarı bizden fiqh iliminin muhtasarul vikaya deydi. Al kitapты jatap bitken. Bizden Arap gramatikasında kafiya dep okulunat. Orta Asya'da ayabay taragan uşunda kölömdükte. Anı jatap bitken. Ulumul Kur'an, tajvid bulardı toňny jatap koyupdur. Kur'an'dan 10 kıraattan icaz alıp, Kur'an'da bir oturganda alhamdu dep başlap, Wan Nas dep 8 saatta bitirup ustasına ötközüp berip 10 kıraat menen. Andan keyin hadis ilimin jattagan ötkön. Hadis iliminde bilesler Kur'an'dan keyinle bizden tayana turgan kitaplarыбыз İmam Bukhari anan İmam Müslim'den kitabına tayanabız. En sahih kitaplar. Yökönün el-cem'u bayna sahihayn deydi. Eki sahih kitaptan, ekönü sahih kitap. Ekönü toptoğun adamlar, ekönün çoğultkan hadislerin toptoğun. 5000'den aşık hadisli jat alıp koygan monday. Bu kitapta 4 Kur'an. Kur'an'dan tışkarı 4 Kur'an, tiyakta da Kur'an'ın bölümünday da 3-4 kitap. 10 Kur'an'day. Bu Kur'an'day bolgan kitaptan 10 jat alıp koygan Abdullah day bolupçu. Emi Kur'an'da surabayla koygan. Hazır wagtybız az. Mana uşu kitaplardan kalaganını alıp açkan jerinden hadis okup bersen Abdullah bir eme jogap bersin. Karaka sizge bir kitap. Mana birinci, ikinci top. Hazreti Mufti geliniz. Hazreti Mufti'ye bir kitap. Mana Anarba Karakayev'e bir kitap. 3-cü tom. 4-cü tomun özüm kaldım. Hazreti Mufti'den başlayalım. Kalagan yerden Hazreti Mufti'ye aç degen derdim. Mana el gör. Açın sen. Mana açtınız. Geliniz. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وللبخاري في الوتر. Maşallah. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. ولمسلم في رواية وإن لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلامة قالت قلت يا رسول الله. عن سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركة هكذا وهكذا إنما هم بني. وقال تعالى فيهم أجر ما أنفقت عليهم. Mana men bunu aç degen jeriňizden açayın. Mana kitap durat. Mana açaverayım be. Mana uşunu açayım bismillah. An Ubadah bin Samit radıyallahu anhu yablughu bihin nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem la salata. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Maşallah, barakallah. Hurmatlı bir tuğanlar 10.000 hadis paygamberimizin hadislerin. Biz tetigi YouTube'lardan Araptardı görüp, tigini görüp taňgalyp otabız. Mana janybızda turat, Araptar taňgala turgan balдар janybızda turat. Bul dağı bir gaýtalayım, bul Kırgızstanda emes, dünýede. Uşunday bilgen bir 1000 adam çıksa çıkmasa çıkar. Bir tuğanlar. Özübüzdün gadyrybızdy özübüz sylaýly. Allah Taala ömürlerini uzun kılsın. Emi Kur'an'da surabayla koyalım bu kişiden. Kur'an, başka gramatika, başka ulumul Kur'an, tajvid ilimleri. Belki bayağı günü men medresege barıp aytmay, siler Kur'an paydalı. Hadistagi paydası diye turgan, hem gramatikan jaytaş paydadan emes, mında bilgen payda biroň jattaş. Siler paydalı nerseni jattap bitip turup paydasızını dele jattap koyun dep jattap koyupsyňlar dep. Paydası joktu dele jattap koyupdyr. Hurmatly bir tuğanlar, oşon üçin ömürlerine bereke versin. Oşunun bardygy
ошонун бардыгы мына монда аксакалдарыбыздын дуасы менен, атасынын, бир учурда чоң аталарынын дуалары бардыр. Алла Таалам ыраазы болсун. Анан экинчи нерсе, Куранды пайгамбарыбыз окуганда кооз үн менен окугула деген. Ошондо кооз үндү макамат деген өзүнчө илим бар аны. Жана дей берген менен ал Куран окшошо бербейт анычы, үнү менен нотага сылы. Анын өзүнүн илими бар. Ошондо бизде жападан жалгыз бир жигитибиз бар. Эми артынан дагы балдар чыгып атат. Сайфулла деген каракебиз. Сайфулла баягы өтчү жерге отур. Ким тетигини тагынып ал. Сайфулла деген каракебиз ушундай Египетке барып 5 жыл ошо шейхтерди кууп үйүндө болуп отуруп, анан ошо Куранды ошондой окушту, бизге алып келди. Мына шакирттерди чыгарып атат. Кудайым буйруса, Кыргызстанда ушундай Абдулбасит кардай, Мустафа Исмаилдей болгон ушундай Куран окугандар чыгат. Азыр иншалла бир Куран окуп берсин ушу жигитке. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله أكبر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Maşallah, Allahu Akbar. Anam bir tuğandarımız mına bu karekelerimizi gördük. Allah Teala mına Hazreti Muftiyimiz, aksakallarımız gelip oturat. Bu dünyada biz asıl sport deseyim ne dep kolda otat adamlar, tuğrabı. Dünyada UFC'da çempiyon oldu dese ölüp kalıp otat dünyanın karşılık. Geçinde de bir boks bolot dese taŋatqıça oturup görüşöt. Biz musulmanlar şu karılarımızda ardaktap dаңтап alalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunda karılardı, Kur'an jattagandарды ardaqtap dаңtayt ele. Uhud soğuşunda şehit bolup ketkende, 70 kişi şehit bolup ketkende. Gimisin birinci koyalı degende Peygamberimiz
Kur'an'da көбүрөөк жаттаганын биринчи койгула деген көрдүңүздөр. Кабырга койгондо дагы. Ошо биздин динибизде Kur'an жаттаган адамдар тоосу малдайт. Тоону көргөндө мындай таң калабыз го тоону. Тоосу малдайт, урматтуу бир тууган. Тоого тең экен биздин динибиз. Ошон үчүн ушундай тоодой балдар отурат. Ата-энелеринен Алла Таалам ыраазы болсун. Биздин балдардан дагы ушул жерде дуа кылалы, биздин балдардан да чыгаралы. Анан бул дүйнөдө урматтуу бир туугандар, мына азыр балдарыбызды көрүп атабыз. Фатиханы жаттай албай жүргөн канча. 30 жылдан бери намаз окуган кишилерди билем. 3 сүрөсүн оңдой албай эле ошо менен жүрөт ошо. Кулкулдабат, Алла самат деп коюп эле жүрөт ошо 30 жылдан бери эле. Бул Кур'ан деген ушундай кыйын экен. Бирок моунча китепти мына бу көлөм бу жерде дагы жарымы келген жок таксырлар. Умар деген баланы мына жаттап алган. Эгер буга ким каршы чыга турган болсочу, bir imanın bir жолу карап көрсүн. Бул Алла Тааланын китеби, тиги сахих хадис. 2 Bukhari Muslim'din jam болгон сахихтери. Көрдүңүздөр астыңыздарда бирөөнү калтырбай окуп баштап келатканда ооздан жулуп алып айтып берип атышат да, көрдүңүздөр. Те Абдулланы караңыздар, жөн эле башынан алхамдулиллахи роббил аламин аррахман малики яумид канчанчы аят десе билбей каласың анычы. Кур'андын любой аяттын цифрасы менен кайсы страница, канчанчы строчка айтып берип атканы таң калтырып атат. Урматтуу бир туугандар. Эң дүйнөдө көп окулган китеп бул Кур'ани Карим. Бул жерде ар бир бала эң аз дегенде 1000 жолудан окуп чыгышкан. Ошон үчүн бир туугандар Кур'анга бул жерде көбүнчө жаштар отурабыз. Сөз берип коелучу, 2 жылга чейин бир пара Кур'ан жаттайм деп. Жаттайбызбы? Келиңиздер. Туурабы? Жаттайбызбы? Хатым кылган башынан монтуруп өзүнүн текстинен арабча окуп хатым кылам 1 жылга деп ниет кылып коелучу. Бесплатный ниет, бесплатный. Жөн коркпой ниет кыла бергилечи. Кудай Таала чындап ниет кылып койсо ошого жеткирет. Чындап жүрөгүм менен чечим чыгарган. Бир да үйдө хатым кылган, хатым болбогон үй калбасын эмки жылдарда. Урматтуу бир тууган, Марокко деген мамлекет билесиздер, араб мамлекети. Marokko mamleketinde 70. жылдарычы хафиз жашабаган үй калбай калган экен. Ар бир үйдө жок дегенде бирден хафиз Кур'ан болгон экен. Бирок кийин барып, азыр бир 20-30 үйдө бир табылып калды деп ыйлайт эле биз. Абдул Карим деген биздин марокколук устазыбыз бар эле. Ушундай жок болуп кетти дейт. Мынтип туруп. Бул Кур'ан деген ушундай экен, урматтуу бир тууган. Бизде азыр бир 5000дин тегерегенде карыбыз болуп калды деп атабыз. Анан урматтуу бир туугандар, келечекте ар бир үйдөн бирден кары болсун. Көрдүңүздөр, Кур'анды сактоочу болсун. Менин баламды Алла Таала өзүнүн Кур'анына охранник кылып койсун дейличи, көрдүңүздөр, Кудай Таала. Мени ошону сактоочу кылып койсун. Муну тандап алат. Бир туугандар, менин балам Гарвардда окуп келсин, менин балам миллионер болсун. Миллионерлерди да көрдүк. Атасын эстебеген миллионер баланын барынан жогу, урматтуу бир туугандар. Андай баланын барынан жогу жакшы. Жогу жакшы андайдан. Бир төлкө акчаны эсептеген, атанын кадырын билбеген, өлүп калган атасынын мүрзөсүнө бир басып барып койбогон, бир жолу алаканы ачып дуа кылып койбогон, бир жолу мешитке келбей кой деп койбогон, койчу баланын барынан жогу, урматтуу бир туугандар. Көрдүңүздөр, ошон үчүн бардыгыбыз ушул нерсеге ниет кылалы, Алла Таалам кабыл кылсын. Эми бир туугандар, карыларыбыздан Алла Таалам ыраазы болсун. Ушул жерде карылар бар. Дүйнөлүк конкурста биздин Кыргызстандан Мухаммад Али деген бүгүн чакырса ал Мадинада окуп атыптыр. 111 мамлекеттен барып Саудиядан биринчи месте алды. Бүт араптарды артка калтырды. Олимпийский чемпионубуз бар. Урматтуу бир тууган, бизде Олимпиадага чемпион болобуз деп биздин күрөшчүлөр, боксчулар канча боло албай жүрүшөт бир туугандар. Бизде Кыргызстанда тарыхыбызда олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев бар, алтын медаль алган. Күмүш медаль алган бир 2-3 бар экен, көрдүңүздөр. Бизден Кур'ан боюнча олимпийский чемпионубуз бар, көрдүңүздөр. Мадинада дүйнөдө 10 эң күчтүү Кур'ан окуган первый десятка деп коет. Ошонун катарына кирген биздин бала, көрдүңүздөр. Мына ушул жерде бир Карл Маркс деген бир карапайым үй бүлөдө барсам, атасы сугатчы байкуш, сугатчы өмүр бою ушинтип сугат чаап, апасы ушинтип туруп балдарга медресеге 20 жыл тамак жасап бериптир. Медресенин балдарын илгери стиральный машина жокто, медресенин балдарынын кийимдерин алып келип жууган, ошонун баласы ошондой чыккан, урматтуу. Бул жерде Зубайыр деген каракебиз отурат. Египетте 10 градтан ижаза болгон, 10 градтан. Пайгамбарыбыз Ибн Мас'удду ушундай дейт эле.
Maga Allah Taala Cibrail aleyhisselam okup bergendey, Cibrail aleyhisselam maga okup bergendey, men silerge okup bergendey Kur'an'da okuңар gelet İbn Mas'ud'tu tыңшап okuла деген. Урматтуу бир туугандар. Карасаңыздар, баягы күнү мен ушуну айтып атам. Бир 20-22 жашар бала Kur'anга ушундай жабышат, ошо Kur'an деп туруп, анан жанымда жүрөт эле. Бир күнү ушундай михрабка уктап калыптыр, чарчап. Анан туруп алып ыйлап келиптир, өзүн титрейт. Устаз эмне, устаз уктап атсам, Ибн Мас'уд менен Убай ибн Кааб, эки сахаба Кур'андын эң атамандары ошолор болгон. Көрдүңүздөр, ошо экөө келип, мен Ибн Мас'удмун, балам Кур'андан үзүлбө деп башыман сылады. Убай ибн Кааб келип, мен ыйлап атсам жашымда ачыды дейт бир туугандар. Көрдүңүздөр. Түшүмдө дейт, ыйлап титиреп калыптыр. Бир туугандар, ошон үчүн келгиле Кур'анга жакын бололу. Кур'ан айында мына Рамазан чыгып кетип баратат. Бардыгыбыз ошо Рамазанда ниет кылалы. Илгери мына азыр мен көбүнчө менин атымды атаба дей берет. Бирок мен бүгүн тартип бузуп атап коеюн. Жылына ошо карыларга деп бир биздин жакшы көргөн байкем бар. Эч ким зекет деген нерсени, дин дегенди билбей жүргөндө ал киши зекет берген адам. Кыргызстанга карылар Куранга аксакал болдук десек, ал зекет фарзында Кыргызстанга аксакал болгон адам. Бир Мухаммад Али деген акебиз бар. Ошо киши баягы Куранда ошо Куран окуган балдарга кичине деп хадия бербей деле Алла Таалам кабыл кылсын. Бир туугандар, ушул балдар жөн эле жанагынча китеп жат болуп калган жок. Үйүңдөн балаңа 4 сүрө жаттатып көрчү. Балаңа жөнүнө мектептен берген ырды жаттатып көрчү, 4 куплет. Анан көрөсүң. Моунча китепти жаттап алганчы бул жөн келбейт. Алла Таала берет, артынан бирөөлөрдүн эмгеги бар. Эмгек кылгандарга Алла Таалам ыраазы болсун. Артынан колдоп бергендер бар. Артынан жеген ичкенине спонсор болгондор бар. Илгери Хафари деген алым өткөн. Сирияда карасаңыздар, мунун окуясы ушундай экен. Бул Хафар деп эмен айтат. Мүрзө каскан айтты кишине. Хафара яхфуру деп казат деген сөз да. Мүрзө казып иштейт экен. Бир күнү мүрзө казып атсам, өзү 45-50 үйлөргө чыгып калган экен. Бир аял келди дейт. Ушундай менин балам кайтыш болуп калды, мүрзө казып бересиң. Анан мүрзө кастым дейт. Анан жаназаны көтөрүп келишти. Аз эле киши, 4-5 эле киши дейт. Анан бул эмне ушундай окшойт деп анан баягы жасатталып мүрзөгө коюп атканымда дейт. Муну пайгамбарыбызда сахабалардын окуясын айтып берсе, ал иманына жараша адам ишенет. Бул болсо ушу жакында болгон окуя бул. Муну көргөндөр мына уланып келатат Сирияда. Коюп атканда көзүнө жаннаттын бакчалары көрүнөптүр. Эки атчан киши келип баягынын жасадын алып кеткенин көрөт. Буга көрүнөт, башкаларга көрүнбөйт. Ош жерден өз эсинен танып жыгылып калат. Адамдар көтөрүп чыгышат. Анан ошончо күндөр өтөт. Канча бир ай өтүп, бага аял келиптир. Менин дагы бир балам каза болуп калды. Касып бересиң. Таң калып казат. Дагы 4-5 киши көтөрүп келет. Көтөрүп коюп атса, дагы бир жаннаттын бакчасы көтөрүлөт. Ошондо өзүнө келип багы мүрзөдөн чыгып, аялдын артынан жоёт. Эй, баланча, булар ким эле? Эмне болду? Мен ошо биринчисин койгондо дагы жаннаттан бакчалары көрүндү. Ушинтип туруп адамдар алып кетти. Экинчисинде ошондой болду дегенде аял бакырып ыйлайт экен. Биринчиси да балам эле, ушу Куран жаттап илим окуган балам эле. Ал тагдыр экен өттү. Экинчиси болсо андан улуураак балам болчу. Ал ушундай жыгач уста болчу. Тапкан акчасын ушу балам окусун, иним окусун деп ошого акча берет эле дептир. Ошо кезде ошондон таасирленип Тауба деген Димишк шаарында, Дамаскта Тауба деген мечит бар экен. Ошого барып туруп бир шейхке кирип, мен илим окуйм. Койчу, сен кантип окуйсуң? Эми мүрзө казып жүргөн кебетесин билебиз да, мүрзө казып жүргөн чаң-чуң, колу мазгал, беттеринин баары күйгөн болот, элестелген. Сен кояй, 50-гө чыгып калсың, каякта илим, илиң балдарың окут. Жо деп баягы окуяны айтып берет экен. Анын алып келип туруп, мындай наху китептен берет экен. Ошондон отуруп баштап, ошо 10 жылдын ичинде Сириянын эң чоң алымы болгон. Ошо киши фатва берген. Анын урпактарынын бардыгы азыркы күнгө чейин аны Хафарилер деп. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн илим окуган өзүнчө, илимдин артынан колдоп дуа кылып, анын тамагашын карап турган адам дагы ошондой улуу даражаларга жетет. Мүрзөлөрүбүз ошондой нурдуу болсун бир туугандар. Көрдүңүздөр, баягы бир окуяларда ушундай дейт. Эки адилеттүү падыша өткөн. Бир падыша өткөн, урматтуу бир тууган. Ошентип туруп, бир күнүнө 2 рекет намазга 10 парадан Куран окуган.
Бирок аны алып барып койдум дейт. Койгондо ушундай кабыр караңгы болуп турганын көрдүм деген, койгон киши. Андайын да бир адилеттүү падыша өттү деген. Аны алып барып койсом, ушундай жаннат сыяктуу көрүндү дейт да. Кимдин мүрзөсү кандай болот, кимдин акыбети кандай болот, Алла билет. Biz uşu bolbogon kıska dünyada seniki, meniki, koyçu, uşuntip tekep berilen ar balaketli kılıp atabız. Ulut-ulutqa bölünüp, gelip alıp biri isteyip, jerip, biri istin artınan namaz okuvay. Müslümanlar esviske geleli. Allah Teala bergen neseni alıp koyut. Bir tuğandar, tenteklik kılbaylı. Barıp durup tört, mına, alım bolasın, uşunday alım var. Anan barıp durup internet açıp, Google'da açıp alıp, tört hadiste alıp gelip bir jerge aytpa bir tuğanım. Жақшылап мында өзүбүз менен өзүбүз эсептешели. Мен ким, мен алым ким дегенди эсептеш. Мына алым ушундай болот. Мына алым. Жаттачы ошонун бир бетин жаттачы, бир бетин. Анан келчи. Урматтуу бир туугандар, Имам Шафии деген өткөн. Биз мазгап десе ар кандай кылып атабыз. Имам Шафии ушундай Кудай зейин берген экен. Мына монтип туруп жаттаганда мына مثلهم كمثل الذي استمنا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم dese jat bolup kete berген экен бир окканда. Анан кокусунан окутканда биякка дагычы масалухум десе бунусу да жат болуп калат деп коркуп, буу бетине барак жаап алып муну гана окуш экен. Анан буга жаап алып муну окуш экен да. Көрдүңүздөр. Эми урматтуу бир тууган, бул жерде мен айтпайын дегем. Кече устаздар айтат. Мына бул Умар деген балабыз азыр бир бетти бир окуганда жаттайт. Аллаху акбар. Биз 100 окуганда миебизге кирбей атат. Бир окуганда жат болуп кете берет экен. Кудайымдын бергени көрдүңүздөр. Кудайымдын бергени. Бул жерлерде кандай жумгалдык бир тоодо, бир айылда ушундай тарбия берип, ошо жактан чыгарып койгондо, каяктан океандан таппаган, океандардан таппаган маржанды жөн эле мындай эптеп зорго агып аткан суудан таап алышың мүмкүн дейт да, көрдүңүздөр. Ар балекет кылып, ой балдарыбызды торт жедирип, нан жедирбей, торт жедирип, суу ичирбей, лимонад ичирип баккан балдарыңан чыкпайт экен да, көрдүңүз. Тияктан Алла Таала кимди кааласа чыгарып коет экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, жакшы ниет кылалы. Алла Таала ынтымак берсин. Кудайым Кураныбызды кут кылсын. Анан балдардын ушундай хадияларын берели. Мына Азирети Муфтийибиз келип атат. Азирети Муфтийибиз да өзүнүн кичине анча-мынча белектерин берип коюн деп атат. Тахаду тахаббу дейт. Бири-бириңерге белек бергиле, силердин сүйүүңөр артсын дейт. Белек бергенге аракет кылалы, урматтуу бир тууган. Дайыма бири-бирибизге белек берген. Пайгамбарыбыз садака жеш пайгамбарыбыздын урук тукумуна бүт арам болгон. Көрдүңүз, бирок пайгамбарыбыз хадияны кабыл кылат эле. Хадия белектечи. Ошон үчүн өзү да белек беришкеле деген. Келгиле ошо Рамазанда Азирети Муфтий азыр бул жерде окуйун. Эң биринчи баштайбыз, анан аксакалдарыбыз капа болбой турасыздар, силер аягында, анткени силер дуа бересиңер. Бул жерде эң аксакалдарга дагы Азирети Муфтийдин кичине белеги бар экен. Эң биринчи баштайлы, урматтуу бир туугандар. Биздин бардыгыбыздын сыймыгыбыз. Мен муну жөн айтып аткан жокмун. Каракелер, ар бир бау жашсыңар силер. Силер мындай эркиндикти окуп атасыңар. Баланча китеп жаттап салды дейбегиле. Мейли мына ушу кишилер, бау кишилер чок кармаган учурда Куран окусачы түн үчүндө качып, устаздарына барып, поезд вокзалдарда ошентип көмүр ташымыш болуп, көмүрдү алып алып, көмүрдү теги вагонго жеткирмиш болуп, жолдо кетип баратып кайталап Куран жаттаган адамдар. Мына астыбызда турат. Ушу кишилерди bir жылда жок дегенде 2 жолу зыярат кылып турган. Мейлиби? Таксырлар, макулбу каракелер? Келип зыяратын кылып, дайыма колун өп, батасын алып кетип тургула. Мына Анарбай каракебиз, келиңиз. Абдуманап каракебиз, келиңиз. Мына аманат. Андан кийин динибизге ушундай медреселерди тынбай канча бир медреселди салдырып, адамдарга шарт түзүп жүргөн араларыбызда бир туугандар бар. Бул жерде Жумадыл устаз, келиңиз. Жумадыл устаз, келиңиз. Жүздөгөн балдардын окушуна медреселерди ар кимден барып сурап, көчөлөрдө ошентип жүрүп, медреселерди куруп, балдарга шарт түзүп берген. Андан кийин урматтуу бир туугандар, бул жерде Абдумажид деген байкебиз бар. Ушу мечиттин салынышында ушу киши азабын чеккен. Азыркы күнгө чейин чегип атат. Тазалыгы, килемдин үстүнө себилген атыры, ушу жерде сивети, пивети, баласы ушул жерде имам. Алла Таала ыраазы болсун, келиңиз. Абдумажид. Андан кийин биздин Убайдулла деген каракебиз бар. Келиңиз, Убайдулла караке.
Ubaydullah Kareke biyil 10 çaktı jerde hatım kıldı. Gününe 10 paradan жалгыз okuydu. Ушундай жалгыз окуш артына адам тургузбай окуш деген өтө кыйын. Ошко бардык жерге барып, мына 10 чакты жерде 3 күндөн бул кары, мына Каракебиз өмүрү узун болсун. Келиңиз. Аллах ömrünüzge береке versin. Karakam. Насрулла Кареке. Насрулла Кареке Кыргызстанда 2 жолу чемпион. Анан 3-чү катышайында кой сен ала бересиң, кой башкаларды алсын деп катыштырбай койгонбуз. Анан Ливияга жөнөтсөк 74 мамлекеттин ичинде барып 4-чү месттен алып келген дүнүйөлүк конкурста. Быйыл Центральный Гоголь Московский мечитте 5 жылдан бери хатым өтөт. Ошо кишиге ошо Центральный мечитте ишенип бергенбиз, ушундай өмүрү узун болсун. Кудайым ошо Куранды ошо салган жериңен ошо уктап аткан жерден, ойготкон жерден ошо кетет, көрдүңүздөр. Келиңиз. Караке. Эми урматтуу бир туугандар, Умар кел. Мына биздин компьютер 10 Курандай болгон китептен 10 китепти жаттап алган бала. Азырчы кереги жок нерселерди жаттап алыптыр. Кетип барат эле жаттап алат экен болчу. Ошо бир окуса жат боло берет экен, жат боло берет да. 100 окуп отурбаса аны. Allah razı olsun. Андан кийин Абдулла Караке, дагы бир компьютер карыбыз. Мына бою 1 метр экен, көрдүңүз. Бирок тоодой болгон Куранды лау анзална хадал Кур'ан ала жабалин ла раайтаху хашиан мутасаддиан мин хашиятилла дейт. Эгер Куранды тоолордун үстүнө таштап ийгенде Алладан коркондуктан тоолор бырамбарча болуп кетелет дейт. Ошондой Куранды монда 1 метр бою менен көтөрүп жүргөн жигит. Иншалла өмүрү узун болсун, Кудайым буйрса. Мына 18 жашар бала, Кудайым келечегин кең кылсын. 180ге чыгарсын, Кудайым. Ömrünüzge bereke versin. Başla. Дайыма Куранга кызмат кылып, хатымдарды уюштурбай, койчу десем болбой, күнүнө жаныма жүрүп, ушунда кызмат кылган биздин Төкө деген жигит бар. Келсин, Куранга кызмат кылган адам. Maşallah. Allah razı olsun. Hazreti Muftiydин колуна Karılar çıksın he. көп карылары чыгарган бул киши. Андан кийин Карабалтадан келген 3-чү жигит ким? Кел. Каракем. Мына бу Караке, бул дагы ушунда бир компьютер карылардан мунун өнөрүн көрсөтпөдүк эми убакыттан. Бул дагы жана цифралар менен бүтүн жаттап алган карылар. Ушунда компьютерлердин ордосу ошо жер. Келиңиз. Калган карыларыбызды мындай чакыра берели. Келип, ошо Мухаммад алекенин аманатын алып кетиңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абдулбасит кары келиңиз. Кары. Кандай жерден ар кимдин шакирттерин топтоп келдик. Эч бир эме эмес. Ар кайсы жерде ушундай күчтүүлөрүн топтоп келдик. Элге кызмат кылып аткан Айбек кары, Мухаммад кары, Мухаммад каякта жүрөт? Бу жигит Куранды жаттап бүтүп, биз Курандычы адамдар товарларды экспорт кылат го, биз карыларды экспорт кылабыз. Казакстанда, Россияда биздин карылар, Америкага барып окуп атышат азыр биздин карылар. Ар кайсы жерге тарап биздин кыргызстандыктарды ушинтип сүйүп чакырат. Чимкентке барып туруп кече хатым кылып келди. Анан кече Кордайдан келаттыр. Анан мен сүйлөшүп калды, деп, кел буяка. Десем Куранды ушунда 5 колундай жаттап алды. Анан канча пара окудуң деп тамашалап сурадым да, хатымда Чимкентте канча, казак бир туугандара канча окудуң? 29 пара окудум дейт. Эмне десем, бир жигит бар экен, ошо 30-чусун окуйунчу деп ошо окуп алды, 29 окуган дейт. Ошого иншалла Алла таалам разы болсун, өмүрү узун болсун, Мына булбул карыбыз, баарыбыз таанып алалычы ошо жигитти. Иншалла балдарыбызды ушундай булбул кылалы, көрдүңүздөр. Нота Курандыкычы ушундай деп кайгытып өйдө чыгарган, кайры ылдый киргизе турган жерлери бар. Тамгага тамганы киргизип окуй турган. Ал жөн аминти окуй берген, ал жөн арабча сөз болуп калат ал. Куранды Курандай кылып окуган. Ошондой окуган азыр балдарды чыгарат иншалла. Макамат деген илимдерди ушундеп толук алып келген жигитибиз ушу. Имран Караке. Имран кары бул Айтулуу биз Абдушукур устазыбыз бар го, Нарматов Абдушукур устаз. Бул кишинин уулдары Абдушукур экен. Уул балдары, кыздары, күйөө балдары бүт кары.
Abdumalik qari. Mana bu jaş jigitlerimiz çıkıp atat. Mana Kudayım buyursa, mintip mana bu baldarımızdan şakirtleri. Uşentip Kur'an okugan, mintip mınday çolpondoy bolgon, mintip karap turup oğuzuna salып algın gelgen balдар gördüңүздөр da. Uşunday çolpon yüzdü 15-16 yaşar balдар. Kudayım ömrüne bereke versin. Abdumutalip qari 5-10 paradan günde katım okup, mına 20 yaşar bala Kudayım ömrün versin. Şukurullah qari. Qara ekan. Allah razı olsun. Allah Teala'nın işine iyilik versin. Zubayr qari aka. Mına Zubayr degen qari akabız Egipet'te 10 kıraattan icazası var. Janagında Peygamberimizge altın çınjırga ulangan jigitimiz. Allah Teala'nın razı olsun. İsmail qari. Da bir Muhammed degen. Allah razı olsun maşallah. Allah razı olsun. Bu menin oğlum bolat, özünün oğluna berip atat debegile. İnşallah Kur'an jattatıp ki bıyıl hatım ötkürdük şu meçitte 3-4 jerde. İnşallah hem dua kılıp turgula Kudayım buyursa. Allah Teala'nın razı olsun. Emin urmatlı bir toğandar, bu jerde bir eki aksakalыбыз bar eken, jana aksakal eng jaşuluu aksakaldan eköөнü aytkanбыз. Gelip koyasızlar ki, eğer mümkün bolsa geliңizler. Kandayсыз? Yaxşymысыз? Assalamu alaikum. Bizden ustazımız, amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar. Allah razı olsun. Amin. Bugün uşunda at koyduk. Karılardın atası dep Anarbay Qarake menen Abdumanap Qarakelerden atı kut bolsun Kudayım. Oşoga Kuday Taala layıktı kılsın. Hazreti Muftibimiz bizden meçitibizge gel bugün meyman Kuday Taala ömrüne bereke versin. Bul muftilik iş Kırgızstandagı en prezidentten keyinki en joopkerçilikli iş uşul. Musulmandardın antkeni manavi tarabın qaray turgan adam. Oşoga jaraşa Kuday Taala güç kuvat bersin. Oşoga jaraşa akıl, oşoga jaraşa iman, oşoga jaraşa ihlas, oşonu götüre ala turganday beline, akılına güç kuvat bersin. Allah Taala ömrün uzun kılsın. Allah Taala yüzün jarık kılıp, elibizge ak kızmat kılıp berip, kızmatlı ötkörüp atkanda da yüzü jarık olsun. Hurmatlı oğullar, bu yerde karakelemiz, kompüterlerimiz, 10 kıraat bu yerdeki bütün şu adamdın akılını tangaldıra turgan karılar oturat. Allah Taala ömürlerini uzun kılsın. Kudayım geleceklerin gen kılsın. Ak yolundan adaştırmasın. Kudayım adet nasip kılsın. Kur'an kança ilim alsa oşonçoluk takvalık versin. Cemaatımızga bereke versin. Mınday Ramazandardın 10-100 Allah.